Так, туғандар, ассаламу алейкум. Бүгін суббота болып қалды. 26 число. Мартта аяғына чейіп қалды. Өткенде уже күн ысып қалып тұр туғандар. Өткенде кішіне жаңағы көшедегі лавочкалардан, лавочка дедім ғой. Лавочкалар бар ғой, жаңағы шаурманы сатқан. Ошол жерден шаурма бір нәрсе жеп алдым эле, отравление болуп, короче, бір жұмадан бері ооруп өзүмө келдим. Күн ысып қалып тұр, андай мындай нерселерди көчөдөн жеп эле койгула. Колдон келишинче свежийраакны жегенге аракет кылгыла. Аны жеп алып, кусуп, үйдө кыйналып, еще анан кийин жанагы денелериме жанагы бөрү жатыш чыгып, жаман кыйналдым да, короче, бир жумачы. Ошо бир жумадан бери видео жок. Нургаз жок болуп кетти деп баардыгы жазып атышат. Ушундай туугандар. Бир жума чыкпай койсом эле толтура жаңылыктар чыгып кетти туугандар. Бүгін кече, то есть кече карасам, балдар жазып тур. Эконом класска аренда 2200 рубльге көтөрүлүп тур туугандар. 2200 деген эмне деген акча? Билбейм, аны кантип убакыт атат, кантип иштешет. Машинесин алып барып берип койдук, силерде арзан машина жокпу деп жазган экен. 2200. Комфорт плюс арендаганда болот экен. Эми азыр комфорт плюска кичине мындай спрос азайып, наоборот экономго көбөйүшү мүмкүн да. Ошого экономду көтөрүп алса керек. Так, туугандар, бир нерсени айта кетсем. Көп эле мага чалып сурап калат, Атаман доставка кылайбы, анан грузовой кылайбы. Туугандар, Атаман Яндекске, Ситиге, доставкага, пеший, грузовой бүт бардылайт. По всей России деп коет го, полный Россия боюнча. Анан кийин проценти дагы аз парканын. И жанагы акчаңарды снимать этип алганда дагы комиссия албайт. Здравствуйте. Здравствуйте. Через 200 метров на светофор. Так, пачинди алып келдим туугандар. 3 мүнөттө. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили его в туалете. Заказ күткөндө дагы машинаны өчүрүп коюп күтө турган болуп калдым. Кичине болсо да эконом болсун депчи. Бензин болсо арзандайын дебейт. Аренда болсо күндөн күнгө эле кымбаттат. Эмнеге кымбаттап атат азыр вообще түшүнүксүз. Жанагы частныйлар основном масло кымбаттап кетти, анан кийин жана неме запчастар кымбаттап кетти деп резко ошого эле көтөрүп алды окшойт. Бирок дагы бир жаңылык көрдүңөрбү, рубль 1 сом 3 тыйынга көтөрүлүп калыптыр. Жакшы болуптур. Доллар 95 рубльга түшүп калыптыр. Өтө сон болуптур деп атам. Дагы кыйла хотя бы рубль 1,5 сомго чейин көтөрүлсө жакшы болот эле. А то Россияда иштегенден вообще бир неме калбай калып атат да. Көрөбүз да бүгүн. Ушинтип постоянно ушундай болуп атат. Заказдан заказга машинаны өчүрүп коюп, күтүп, анан дальше кетипчи. Ушундай туугандар. Анан дагы бир айта кетчү нерсе. Кыргызстандан Покровка дейм, Покровка. Кыргызстандан жанагынтип келип иштейбиз дегендер кичине ашыкпай тургула туугандар. Азыр не болуп кетишин жанагынтип эч ким билбей атат. Резко эле көрүп атасыңар, ал өзгөрүп, бул өзгөрүп элечи. Арендаларда караганда болуп атат. Онтип иностранец граждандерге запрет коебуз деген немелер болуп атат экен. Ошо кичине тынчыгыча туруп турсаңар, анан келесиңер туугандар. Мага жазгандар көп болуп атат. Нургазы барып иштесек кандай болот? Бара берелиби, эмне кылалы депчи. Ушундай. Кичине күтө туралы 1-2 ай тынчып кетсе, анан дагы бир неме болор. Бир жол жобосун табабыз да, бир неме болсо. Здравствуйте, Флотская. Наконец-то 3-чү заказ дегенде дальний заказ берди. 3 заказ кылдым, кичинекей 100 сом, 150 сом, 120 сом. Азыр Любецага заказ берди. Любец Октябрьский проспект. 40 километр, 48 мүнөттө жетет экен.
мына 1 саатта келдим Люберцага. 961 рубль болду. Люберцы. Так, сразу бұл жақтан домой қойып қойын да, неде машинаны өчіріп қойып күтіп тұрайын. Аты өчірбесе вообще болбай қалды. Бензин вообще түт келбей қалды. Заказ аз, көзіңген жерде жүргізіп тұра бересің. Бензинді бары кетіп қалады. Так, Краснопресня деп 1905-ке беріп өтеді. Октябрьский проспекттен Краснопресня. Так, қанша километр өтіп кетті? 5 километрге чейин жетіп қалады. 25 километрге, бұл 59 минут. Бұндағы алып кетеді, сумаға берсе керек. Краснопресня. Так, 5-ші заказдап келдім де. Так, оны өшіріп қойып. 5-ші заказды алып келдім 1905-ке. Почти 1 саат, плюс-минус 1 саат 845 рубльге келіп мен. Нормально, 5-ші заказ. Заработок где-то. Заработок 1746 болып қалып, саат 12-ден 40 минут өтті. Метро 1905. Қырғызстанда отырып алып 1905-ке сағынғандарына. Уағында бұл метрода стройкада да іштеп жүрдік. Мойщик болып да іштеп жүрдік. Ресторанда да іштетілем ұшыл жақта. Бір ресторан барды, электроника деген магазиннің астында ұшыл жерде іштетілем повар болып. Так, кеттік дәш. Здравствуйте. На Дмитриевской, да? Да. Хорошо. Фу. Я же думал, все, в другую сторону уехали. А то я смотрю сначала на 4 минуты, а вы, видимо, 0 на тот поворот заехали. Не, заказ падает прям, как я проехал в разворот. А, я понял, и он упал. Да, и туда поехал дальше, развернулся. Здравствуйте. Здравствуйте. Дубнинская? Да. Шалтырап өндіріп жауырды. Қызықтай погода еді. Ана мендіреді, мына ғазыға толқырады. Так, мөндірдің арқасынан жақшы заказдар түше баштады ғой. Так, 22 минутта келдім аз Долгопрудқа. Так. 500 қаншада рубльге келдім. 20 минутта. Ах, башым. Ушу погода резко изменение болгондо мен башым жарылып кетейин деп атат да.
давлением көтөрүлүп кетип атабы, кечээ күн барсам давлениең высокий экен деп атат. Резко күн чыгып, мына неме болгондо башымны төм аркасы жарылып кетейин деп ооруп атат жана башымчы. Так, 524 рубльге келиппин. Секин аэропортко өтүп келейин Шереметова. Жанып аттым эле жана коэффициент. Канча заказ кылып койдум бир 10дон ашык заказ кылып койдум уже. Дегенде Шереметова. Башым. Таблетка водичок окшойм ша. Так, ровно 10 заказ болуптур. Саат 2ден 48 мүнөт өттү. 10 заказ кылдым, 2923 рубль. Канчада баштадым мен? 10да баштадым да. Шереметова келип калдым турганда, Шереметова көптөн бери келе келем мынакей. Келип көрөөнчү канчанчы өчүрткө коёт болду, качан берет болду эми. Эрте менен коэффициент жанган бирок аэропортто. Коэффициент жанарегине деле 1 ай болуп калды уже аэропортто вообще-чи. Кирип көрөйүнчү азыр. Корого кирип келдим, корого. Мынакей өчүртө тургандар бүт. Эконом класс, бизнес класс. Комфорт плюс, комфорт, минивэн. Бүт бар ошерде. Анча катар болуп кеткен. Дворнигим резинкасы кантет салаңбап жүрөт го. Аэропорттон 1 саат дегенде заказ алдым туугандар. Так. Ленинградский вокзалга алыппын өзү дагы. Тем более платный дорогой дейт. Где-то бир 40 мүнөт азыр эч ким кое бербейт эми. Элдин бардыгы тыгылып калды. Баары бир чыгып алып. Так. Шереметова өзгөрүп кеттиби дедим эле. 1 айда. 1 ай болду элек. 15 күндөн бери бирок точно келелекмин да. Жанагы заказ атмен алып койду, азыр кайра Белорусский вокзалга заказ алдым. Мына жактарды кыйла неме болуп коюптур, стеклолорду коюп Шереметова деп. Могу жок эле. Могу жактарга стекло тартып коюп. Могу келтирип коюптур го. Могу жокпучу, 15 күндө ушундай болсо алыптыр го. Могу вообще жок эле мына. Стеклолор менен тосуп коюптур мына жактарды, келтириптир. Так. Где-то уж жилде окшойт что-то. Адам көп. В основном ушу Россиянын территориясында учкандар эле. Нар жак, бер жаккачы. Нол экен. Нол экен. Так, ладно, ушул жерде күтүп турайынчы. Келтириптир, бирок могу жак сону кылып коюптур. 15 күн көлбөй койсоң эле өзгөрүп кетет экен, бирок действительно. Здрасте. Ленинградский вокзалга алып келип таштадым туган. Белорусскийге деди, кийин Беркиге дейт. Хорошо деп Ленинградский алып келип таштадым. 850 рубльге алып келдим. 45 мүнөттө. Вот Ленинградский вокзал. Баштында бар. Өтө жаман акыбалга келип калды. Мына жамгыр жаап келген бар жок. Вот. Домой коюп койдум. Дальнейрак заказдарды болсо бензинден шору. Ленинградский вокзалда күтөйүн десе штраф берет 5 мүнөттөн ашып кетти андан бери. Такси стоянкада болот.
Можно я с вами? Нет, Почему? занят. Пожалуйста. Национально. Важный вопрос. Меня обидели. Кто? Национально обидели. Национально? Национально. Не, я занят, сейчас человек выйдет отсюда. Пожалуйста. Меня тут нахуй сейчас убьют. Кто? Покажу паспорт. Можно я с вами? Да не надо показывать. Пожалуйста, смотрите. Да не надо ничего говорить, девушка. Меня человек ждет просто здесь. Вызывайте, там есть у вас телефон, интернет? Можно я просто покажу? Да не надо, говорю. Я с Ферганы. Я с Ферганы. С Ферганы. И что, девушка, я вас не понял вообще. Вы не понимаете, что происходит? Что В этой гребаной Москве. Нет, Вообще не понимаете? нет. Меня вот сейчас... Стойте, Уйдите, пожалуйста, девушка. Чойча кичине көбүрөөк ичип алган окшойт. Так, кечки саат канча болду? Кечки саат 7 болду. Общий 14 заказ кылдым. Заработок 4000 рубль болду. Канчада чыктым айтайын бете менен. Так, 9:55'te башталган экен. 10'da башталган экен. 10'дан бери 7ге чейин 4000. Туугандар бирок реально таксинин иши өтө кыйын болуп кетти. Азыр дагы бир жолу Шереметова келип калдым да, мындан карасаңар очередте. Буякта Чебурешныйдын жанында почти уже 50 минут күттүм. Вообще заказ бербей койдум, жака кирмейинчечи. Кирейин десең, мынакей монун ичи уже толлу машиничи. Буяк толлу, корон ичи. Еще очередь менимче. Эмне кылышты эле билбей калдым, келбей эле коюп деп атам лучше. Терминалды болсо вообще жабып салып туруп уже, вообще машина кирбей турган кылып, вообще иштебей атат ал жак. Эмне кылсам? Айла жок, эми ичине кирип айла жак алып кетейин, эми ушунча келип калгандан кийин просто эле нары бери кататься этип бензин курата бербей. Кечки саат 9 болуп атат, заработок 4330 рубль. Эртең менен 10'да чыккан бойдон. Так что нечестно. Айла жок, эми эмне кылабыз? Бирок арендаларга жаман эле кыйын болуп кетти, вот лично бизге мындай айткандачы. 1700, 2000, 2200ге чейин чыгып атса аренда. 1000 сомдук бензин кетирсең, 2000 сом арендага кетсең, өзүң обед кылсаң, билбейм, эч нерсе деле кылбай калат окшойт. Так, бүгүнкү менен ушу менен бүттү туугандар. 15 заказ кылдым, 4330 рубль болуп тур. Саат 9:30 плюс-минус 11 саат иштептин. Иштер менен да жүрүп калдым кичине. Эми 11 саат кетти убакыт. 4330 рубль. Андан 1700 рубль арендага кетсе, 1000 рубль бензинге кетсе, жеп ичкенин 200-300 рубль кетсе, билбейм да кандай эмне акча калат. Ушундай таксистердин иши оор болуп атат туугандар акыркы күндөрү. Билбей да калдым, мындай иш боло берсе лучше тапшырып коюп элем да, постоянно эле айлыкка кирген жакшы го деп калдым. Эми частныйлар, собственниктер кичине иш кылып атышы мүмкүн, эми өзүнүкү билинбейт. А так аренда кылгандарга өтө эле кыйын болду. Ушундай туугандар, баарыңыздарга ийгилик. Эмки видеодо көрүшөбүз, буюрса жакшы жаңылыктар менен буюрса. Баарыңыздарга ийгилик.